Бул Салижан Жигитов мектеби. Азыркы тапта 4-кабатка чейин имарат толугу менен көтөрүлүп, чатырын жабуу иштери жүрдү. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында президенттин турукташтыруу фондунан курулуп жаткан 10 мектептин курулушу дээрлик 50%дан ашыгы бүткөрүлүп бүттү. Анын 5-и жаңы окуу жылына пайдаланууга берилсе, калган 5-и кийинки этап менен пайдаланууга берилет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул мектептин курулушуна мезгилдик кутучасын өлкө башчысы Садыр Жапаров өзү салган болчу. Каладагы Салижан Жигитов жана Барпы Алыкулов атындагы мектептер 1200 орунга ылайыкталып, эң ири билим берүү мекемелери. Алар 4 кабаттан туруп заманбап спорт залы, ашкана жана актылар залы менен камсыздалат. Мындан тышкары химия жана физика сабактары үчүн атайын лабораторияларда каралган 2026-2027 жаңы окуу жылында алгач окуучуларга муктаждыгы жогору болгон 5 мектеп пайдаланууга берилет. Сапатын текшерип атат. Анан өзүңүздөр билгендей, бул жерде окуучуларыбыздын жакшы окуусуна шарттар түзүлгөн. Предметтик класстар, мисалы үчүн, актовый залы, спорт залы, предметтик класстар, химия, биология жана башка сыяктуу ар бир шарттар түзүлгөн мектептергечи. Учурда Алыкулов, Бөкөнбаев мектептерине кошумча окуу корпустары курулууда. Ал эми Ишкаван, Сарызо, Сүрөташ айыл аймагында жана жаңы Энесай конушунда мектептер жаңыдан курулуп жатат. Курулушту белгиленген графиктен артта калтырган патриоттук уюмдарга чаралар көрүлүүдө. Эми нөлдөн курулган ошол эле, например, Энесай конушун айта турган болсок, ал жер өзүнчө баягы жерди изилдөө иштерин аныктап, жер просадочный грунт болгондуктан аларда бир аз кечигүүлөр бар. Ал эми мынау азыркы биз турган Барпы Алыкулов мектеби, например, кошумча окуу корпусу болуп эсептелет, бирок өзүнчө мектеп бул дагы. Бул мектептер ошол өз убагында ошол сентябрга биз бүткөрөбүз деген иш аткарылып жатат. Аталган 10 мектептен сырткары шаар казынасынан дагы 7 билим берүү мекемеси курулууда. Азыркы тапта Киров, Мамытов жана Айтиев атындагы мектептерде иш жүрүп жатат. Ошондой эле дагы 3 мектептин эскиздик долбоору даярдалууда. Буга чейин номер 49 Амир Темур атындагы мектептин курулушу толук аяктап пайдаланууга берилген. Азыркы учурда Киров мектебинде кошумча 200 орунду кошумча корпус курулуп атат. Ал азыркы учурда биринчи этажын колонналары коюлууда. Ал эми Жолон Мамытов 300 орунду мектеп, алын экинчи этажы курулуп бүттү уже. Колонналар коюлуп, үстү азыр плиталар басылууда. Капар Айтиев мектеби 225 орунду. Ал дагы экинчи этажы бүтүп, азыр плиталар басылууда. Ош шаарындагы 70 мамлекеттик мектепте 100 миңден ашуун окуучу билим алат. Алардын 92 миңге жакыны 2 нөмөт менен окуса, 8 миңи 3 нөмөт менен билим алып жатат. Быйыл курулуп жаткан 17 мектеп пайдаланууга берилсе, шаардагы бардык окуучулар 2 нөмөттө окушат. Ал эми мектептерге болгон муктаждыкты толук жоюу үчүн дагы 13 билим берүү мекемесин куруу зарыл. Буга чейинки менин кесиптештерим айтып келген маалыматтары боюнча алганда, азыркы учурда толук түрдө Ош шаарындагы мектепке болгон муктаждыкты жабуу үчүн 40ка жакын мектеп керек. Анын ичинен азыр 20га жакын объект бүтүп турган болсо, дагы 20дай мектеп керек болот. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, күн сайын тенденция өсүп атат, балдар төрөлүп атат, калктын саны көбөйүп атат, ошо муктаждык бара-бара көбөйө берет. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун турукташтыруу фондунун эсебинен 2026-жылы республика боюнча 36 жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Анын ичинен Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10 жана Манас шаарында 6 мектеп салынып жатат. Ошондой эле өкмөт 2028-жылга чейин авариялык абалдагы бардык билим берүү мекемелерин жаңылоону максат кылууда. Толбай Бурканбеков, Тейит Тилебалдиев, Ош ТВ жаңылыктары.